имандын тайкылыгы, диндин тайкылыгы биздин бүгүнкү проблемабыз. Кудайдан корккон адам эч качан жалган сүйлөбөйт болчу. Кудайдан корккон адам эч качан бирөөнүн укугун тебелебейт болчу. Кудайдан корккон адам бирөөнүн жерин бастырып албайт болчу. Бирок бүгүн биздин абалыбыз аябай оор. Аллах субханаху ва Кур'ан Керимде "Вал муфуна би ахдихим ида ахаду" Аллахтын ушул аятында эгерде булар келишим түштө, өздөрүнүн келишимде бекем тургандар дейт. Тугандар, биз мусулман адам уада берсе, уадасында турганды, эгер бирөө менен келишип, кол беришкенден кийин, кармашкандан кийин ошол нерседе турганды биз үйлөнүшүбүз керек. Бирок проблема тугандар, адамдын мына ошол жүрөгүндөгү болгон кандайдыр бир системанын бузулуп калышы, бул толугу менен ошол функциянын бузулушу. Ошон үчүн тугандар, бизде мындай деп айтабыз да, адамдын мүчөсү оору дегенде илля деп коебуз, илля, илдет деп коебуз. Илдет деген сөз дагы ошол араб тилинен келип чыгат. Ал эмне десе, ошол кандайдыр адамдын мүчөсү өзүнүн функциясын толугу менен аткара албай калды. Колу парализовать этип калды эле, колу иштебей калды мисалы. Адамдын көзү көрбөй калды, өзүнүн функциясын токтотту. Адамдын кулагы укпай калды, бул дүлөй болуп калды, функцияларын жоготту. Дал ошондой адамдын ушундай функциясы дегенде, адамдын ичине дегенде бир акылы, аналитикалык деген акыл деген болот. Акыл ойлондуруу, бой жүгүртүү деген нерсе болот. Логика деген нерсе болот. Жок, биз ал нерсени бүгүн иштетпей калдык. Бүгүн адамдар баягы суетанын ичине бир кирип туруп толкун менен кетти, ошол толкун менен баратат, бул ойлогон убакыт жок. Ошон үчүн тугандар, шариятыбызда бекерден түнү менен мисалы намаз окуп ибадат кылгандан көрө 1 саат тафаккур ой жүгүртүү абзел деп бекер айтылган эмес.